Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар 22 мартта Москва жергесинде Крокус-Ситиде каргашалуу окуя болду, теракт акциясы болду. Ага шектелөнгөн 4 Тажикстандын жараны кечээ күнү 24 мартта басманды соту болуп 2 айга дагы камакка алды. Эми ал жигиттерди Россия Федерациясында өлүм жазасы жок, бирок эң жогорку жаза күтөт. Эми алардагы вербовка болгон. Ошондой эле вербовкага алыс эмес, мээси жок кишилердин баары туш келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мекендештер, биз дагы сак бололу, ошол жаатынан жаман айтпай, жакшы жок деп коет. Бирок аларга ошо акча менен азгырып, же башка бир лозунгтар менен азгырып, же динди колдонуп азгырганбы, ал белгисиз, бирок ошол бирөөлөргө азгырылган. Эми кыргыз эли өзү айкөл эл болот экен. Жанагы 15 жаштагы Ислам Халилов жигитибиз, атасы Сузактан, апасы Өзгөндөн 150 кишини сактап, ошол Крокус-Ситиден баарыңар күбө болгоңар, кыргыздардын аброю жакшы көтөрүлүп калды. Буга чейин бир нече жыл мурун Марат Исаев деген жигитибиз метродон аял кишини сактап калып, Путиндин колунан медаль алды эле. Анда дагы биз зоболобуз көккө жетип, аябай кыргыздардын аброю көтөрүлдү. Эми дагы бир баатырыбыз пайда болду. Ал баатыр ошол жерде Илья деген жигит менен кошо жанагы жаракат алгандарга, медиктерге алып чыгып берип, жүздөй кишиге жардам бериптир. Рустам Бактыбеков деген жигит 92-жылкы Ысык көлдөн колону болот экен. Ошол жигитибизге чоң ыраазычылык айтып болду. Кыргыз эли айкөл эл, мына ошондой баатырлардын аркасы менен кыргыздардын аброю көтөрүлөт. Ал жигитти азыр тиги Азаттыктагы чыгарып атат, Суперинфо да чыгарды, Вечерний Бишкек да чыгарды. Ошондой кыргыздын атын чыгарган мекендештер көп болсун. Эң биринчи биздин милдетибиз ошол жаныбызда иштеп аткан адамдарды алып чыгуу болду. Аларды алып чыгып коопсуз жерге алып чыккандан кийин артта ошол бир экөө калып калды деген маалымат келген. Ошол экөөнүн аркасынан барып, аларды күтүп атып, себеп деген ичинде дагы атуунун үнү угулуп аткан. Тыш жагында күтүп турсак, ошол жана биздин аты жөнүбүздү атап, биздин сүрөтүбүздү, видеобузду чыгарган кыргыз тилинде айтканда Илья байкебизге жолугуп калдык да, ошол экөөбүз ошол жерден сыңыр айнектен кирип адамдарды ташып чыккан туура келди. Ошол анан кийин азыр текшерүү башталат. Аэропорттон баарыңар көрдүңүздөр, аэропорттон мекендештери кайра кетирип атат. Ар кандай предлог менен, ошон үчүн азыр ушу акыбал ошондой болуп атат. Антитеррористический мероприятия болгучакты бир аз чыдап күтүп турсак деле болот. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жетиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет мекендештер. Андан кийин кокусуңуз силер эгерде депортацияга же выдворенияга чалдырып калсаңыз, юристтерге кайрылыңыздар. Юристтердин номерин айтып кетейин: +7 936 171 71 88. Депортация болуп калсаңыз, выдворенияга чыксаңыз, сотко барып, жардам берип, кылмыш иши болуп калса, ошолор силерге жардам берет мекендештер. Жакшы жагынан аброю көтөргөн мекендештер көп болсун. Сак саламат болуңуз. Көрүшкөнчө мекендештер.